Саламатсыздар, Сокол Медиа YouTube каналынын катталуучулары, сиздер менен аманда жолугушуп жатканыбызга абдан кубанычтабыз. Эске сала кетсек, 14 декабрда Казакстан өлкөсүнүн Алга жана Кордай айылдарынын ортосунда кар аралаш бороон чапкындан улам бул жол менен 100-150 машина жардамга муктаж болгон. Дал ушул окуяга биздин Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен 39 жардамчы куткаруучу барып, 16 адамды куткарып калган. Дал ушул биздин баатырларыбыздын бири Ырысбек мырза бүгүн студиясында конок. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Ал эми эфир тизгининде бүгүн мен Айдана Майрамбек кызы. Сизге алгачкы суроомду узатып өтөйүн. Казакстандагы сиздер барганда окуя кандай экен? Ошол жакта абал боюнча биздин мекендештерибизге бөлүшүп өтсөңүз, сүрөттөп берсеңиз. Саламатсыздарбы? Казакстанда болуп өткөн окуя боюнча айта турган болсок, чындыгында ал жерде багы өзүңүздөр белгилүү болгондой, суук биринчи бизге Казакстан аркылуу келбедиби? Биринчи кыштын келери менен эле катуу суук болуп, -29га чейин катуу суук болбоду. Ошондо кар жаап, багы калың жааган кардын кесепетинен анан катуу бороон болуп, ошол бороон багы жолдогу автожол бул Бишкек, Кордай, Алматы жолуна кар күрткүлөрүн пайда кылып, то есть жол каттамын токтоткон. Эми ал жерде бул эл аралык трасса болгондуктан сөзсүз түрдө автоунаалардын потогу өтө чоң. Анан баягы чоң потоктон келип авто тыгындар пайда болгон. Себеби астында автоунаалар жолго тыгылып калып, аркасынан келгендер бат-бат көбөйүшүп, ошону менен 150ге жакын автоунаа ошол перевалда калып кеткен. Биз 15 күнү, 15-16 2 күн ал жерде куткаруу жумуштарына жардам берип барып келдик. 7 унаа менен ал жерде 6оосу ошол кар күрткүгө байланыштуу тыгылып калган унааларды сүйрөп чыгарыш үчүн бизде атайын оор жүк ташуучу унаалар менен барганбыз. Анан куткаруучулар менен чогуу барып, ал жерде 2 күн биздин казак куткаруучуларына тиешелүү жардамдарды көрсөтүп, куткаруу иштерин жүргүзүп келдик. Ошо куткаруу учурунда куткарууга муктаж болгон адамдардын эмоциялары кандай болду? Коркуу сезимдери көзүндөрүндө көрүнүп турдубу? Сөзсүз түрдө, себеби ал жерде жол жүргөн жүргүнчүлөрдү биз барганга чейин дагы казак куткаруучулар алып чыккан экен. Ошол эле убакта биздин кыргыз жарандар да ал жерде убактылуу временное размещение деп коебуз, убактылуу жайгаштырылып, жылуу жерге тамак аш менен камсыз кылып, бул мечитте жайгаштырылган экен. Бул Кенен деген айылда. Биз барганда жолдон 70ге жакын автоунаалар калып кеткендигин көрүп, ал жерде багы чалгындоо иштерин жүргүздүк. Көпчүлүк автоунаалардын уже таштап коюп, ал жерде айдоочулары, жүргүнчүлөрү кетип калышкан экен. Кар күрткүлөр базып калган, кар күрткүлөрү оодарып салган шамалдарча автоунааларда. Ошондой баягы картинкаларга түшүп болдук да. Анан оор жүк ташуучу унаалар бар экен, айдоочулар кеткен эмес экен. Ошол жерден эле биз аларды көргөндө эле аларга жардам берип баштадык. Биздин оор жүк ташуучу Урал автоунаасы менен сүйрөгөнүбүздө баягы жүгү менен 30 тонна жүгү менен оор жүктү тартып чыгуу кыйын болуп, бир автоунаа сүйрөп чыгара албандыктан, экинчи автоунааны кошуп, эки автоунааны бириктирип туруп, анан бири-бирин сүйрөп, астыкы дөңгөлөктөрдү баягы күрткүлөрдөн чыгарып, казып, кол менен ошентип чыгарып бердик. Аябай ыраазы болушту. Чындыгында 3 күн ошол жерде катуу суукта жаткан экен. Автоунаасы да жүрбөй калган экен, тоңуп. Аябай ыраазы болуп, баягы айдоочулар эми жоопкерчилик да бул. Себеби кымбат баалуу жүктөрдү жүктөп алышкан, анан аны таштап кете алышкан эмес. Баягы коркконунанчы, может бирөө жарым урдап кетеби деп. Анан биз ошону чыгарып бергенде трос менен тартып аябай өзүнүн ыраазычылыгын билдирип, жетине албай, чындыгында баягы көзүнө жаш алган убакыттар да болду. Андан башка дагы бир ошондой эле фура, баягы длинномер фура автоунаасын да чыгардык. Ошону менен 2 бирдиканы чыгарып бердик. Анан жеңил машиналар бар экен, от албай калган, аларды от алдырып, аларды дагы сүйрөп чыгарып жардам бердик. Айдоочулары барларына. Анан жокторуна тилекке каршы биз тие албайбыз. Аларга тийген жокпуз. Бардыгын карап кеттик. Ичинде адам барбы жокпу ошол жактарын. Анан Алматы трассасына түшкөндө, ал жерде ошо Кенен деген айылда пост бар экен. Ошол жерде биздин жарандар да 3 күндөн бери кете албай турган экен. Аларды өзүбүз алып чыгып отургузуп, өзүбүздүн унаага, өзүбүздүн границага чейин, чек арага чейин алып келип, ал жерден ысык тамак менен камсыз кылып, андан ары үйлөрүнө кетишти ыраазычылыктарын билдирип. Алардын арасында дагы аял кишилер көп экен. Баягы боюнда бар, кош кабат айылдарыбыз да бар экен. Алар чынында да өздөрүн начар сезип, баягы эмеде
депрессияда турган абалда экен, кыйналып калган экен. Аларга да биздин курамда медиктерибиз бар болчу. Алар дагы жардам берип, тиешелүү медициналык жардамдарын көрсөтүп, андан ары алып келип узаттык. Ошол Казакстанда болуп өткөн окуяда Алга жана Кордай айылдарынын ортосунда борон чапкын болуп өтпөдү. Дал ошол жагдайда кыргыз жарандары да болгон деген маалыматтар бар экен. Бул канчалык деңгээлде ырас? Ал жакта куткаруучулар барганда кыргыз жарандарын жолуктура алдыңыздарбы? Ооба, жолуктура алдык. Ошол эле калып кеткен, мен айткан жана 71 автоунаалардын арасында да Кыргызстандын номери менен автоунаалар бар экен. Тилекке каршы айдоочулар жок экен, аларга жардам берели десек. Анан жанагы 16 жаран ошол биздин кыргыз жарандары экен, баардыгын алып келдик. Андан башка дагы Узун Агаш деген Алматадан чыкканда аймак бар. Ал жерде дагы пост коюлуп, ал жакта дагы биздин жарандар калган экен. Алардан да кабар алдык. Ошол эле Казак Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери аркылуу байланыштык алар менен. Алар өздөрүнүн баары жакшы экендигин, жол ачылса автобусу да оң абалда экендигин билдиришти. Ошол менен жол ачылса эле чыгабыз деген маалыматтарды алдык алардан. Биздин бул чыгарылышта кичинекей бөбөктөрүбүз көрүп, алар дагы ойлонуп, кыялданып отурса керек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматына мен дагы иштейм деген. Сизге суроо узаткым келип турат. Дал ушул өзгөчө кырдаалдарга мен иштеп калам деген окуп жүргөндө мүдөөңүз болгонбу? Мисалы мектепте окуп жүргөндө мен ушул куткаруучу болом деген ой тилектериңиз? Ой тилектер сөзсүз болгон. Анан ата-энебиз баягы элдин уулу болсун, элдин керегине жарасын, мекенди коргосун деп тарбиялайт да. Кичинекей кезибизден эле сөзсүз түрдө баягы патриоттук сезимдер өтө күчтүү болгон. Анан мен эми ушу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүндө ушу катардагы жоокер болуп кызмат өтөгөм. Андан бери 20 жыл болду. 20 жылдан бери эмгектенип келебиз. Көптөгөн ушу жарандарга ар бир сакталган өмүргө, ар бир көрсөтүлгөн жардам биз үчүн өтө чоң сыймыкта. Ошону менен биз сыймыктанабыз. Ошол эле ошондой кызматтарды аткарганыбызды көрүп бир туугандарыбыз, ата-энебиз баягы бизди тааныган эл журтубуз сөзсүз түрдө ыраазычылыктарын айтып турат, жазып турушат. Ошол бизге чоң күч кубат берет да. Ошо куткаруу кызматында иштеп жүргөн жылдар аралыгында сиздин эсиңизде калган бир окуя менен бөлүшүп өтсөңүз, мисалы куткаруу учурунда ар кандай окуялар туш келет эмеспи? Сөзсүз түрдө аябай көп окуялар болуп турат бизде. Себеби биздин кызматыбыз ушул. Көптөгөн ар кандай кырдаалда калган жарандарга жардам берип келебиз. Алардын ичинен эң олуттуусу мынакей быйылкы жылы эле болгон түрк элинде болгон бул жер титирөө боюнча аябай көп окуяларыбыз эсте калды. Себеби ал жакта көптөгөн баягы масштабдуу өлүм болду. Ошол жакта да кызмат көрсөтүп келдик. Аны дагы массалык маалымат каражаттары аркылуу көптөгөн жарандарыбыз көрдү. Ошол кыргыз куткаруучулары Кыргызстандын ичинде эле эмес, уже башка мамлекетке чыгып жардам көрсөтүп атканда биз өтө чоң сыймыктанабыз. Биздин эсте каларлык ушул учурлар ал жерде көбүнчө эң жангейиштүүсү бул баягы бала деген баарына кымбат го. Ушу жаш балдардын өлүмү өтө биз үчүн чоң кайгы, чоң трагедия. Ошолорду алып чыгыш өтө кыйын. Анан баягы ар бир кесип өзүнүн баягы жумушуна көнүп калат эмеспи? Врачтар деле операцияга барып көнүп калат да. Биз дагы куткаруу иштерин жүргүзүп атып көнүп калганбыз. Баягы жандуу, жаныбар адамдарды куткарып, жандуу, жансыз денелерди алып чыккандарда эң кыйыны бул ушул жаш наристелердин. Суунун астынан алып чыгасыңбы, жер көчкүнүн астынан алып чыгасыңбы, же урандылардын астынан алып чыгасыңбы? Ошол наристелердин ошо жансыз денесин алып чыгыш биз үчүн өтө оор да. Көп эле окуялар болду. Себеби могу азыр кышка байланыштуу лавинанын астында калып калган көп жарандарыбызды алып чыктык. Бул дагы өтө өкүнүчтүү. Кышкысын негизи өтө кыйын. Себеби катуу суукта иштеш. Ошол эле куткаруучу сөзсүз түрдө ал ден соолугуна баягы зыян келет. Ден соолугун жоготот чындыгында. Суунун астында издөө иштерин жүргүзүш өтө кыйын. Ал жерде биздин водолаздар да иш алып барат. Бул да өтө кейиштүү да. Мындай учурлар өтө көп кездешет. Анын айта берсек, убакыт жетпейт. Негизи ошол куткаруу учурунда болгон окуялар сизге эмоционалдык сокку бербейби? Башында сөзсүз түрдө психологиялык жактан травма аласың болгон. Себеби мен башында эң биринчи чыккан өзгөчө кырдаалым ЧС жол кырсыгы бүгүнкү күнгө чейин эсимде. Аябай катуу жол кырсык болгон. Ошо адамдын айрыкча айдоочунун бир 140-120 скорость менен келип эле чоң машина КамАЗдын аркасына кирип кеткен да. Айдоочунун башын биз тапкан эмеспиз. Башы жок болуп чачырап кеткен, сүрүлүп калган. Ошонун баары баш сөөктөр, мээлердин баарын чогултуш. Мен эң биринчи чыккан өзгөчө кырдаалым ушундан башталган, выездим. Ушул мен үчүн өтө оор болгон.
ошол түнү уктай албай действительно психологиялык жактан травма алып калганбыз башында. Кийин психологдордун жардамы менен ал нерселер бара баардык калыбына келип унутулат. Ошол куткаруу кызматына өзгөчө кырдаалдар министрлигине иштеп жатканда, жаңы иштеп баштаганда күтүү жана реалдуулук болгон жокпу? Мисалы, сиз өзүңүз башкача кыялданып кирип, ал эми жумушка киришкенден кийин башкача окуялар орун алган. Чындыгында ошондой болот. Эми баягы кинолордон көргөндө, телевизордон көргөндө башкача, совсем башкача. Ал эми чынында реалдуулукта өтө башкача. Себеби көп кыйынчылык болот. Кээ бир жерлерде баягы колуң менен инструменттин жардамы да жетпей калган убактар болот. Бирок сенин ал жерде астыңда ташыма турат. Сен ал жерде астыңда адамдын кыйналып атканын көргөндөн кандай бир метод менен болсо да, кандай бир нерсенин жардамы болсо сөзсүз түрдө ал жерде суруп чыгышканын гана ойлойсуң да. Ушунчалык жардам бергиң келет, но кээде колуңан да келбей калат да. Баягы өтө татаал да болуп кетет да, ар кандай жол кырсыктары бар бизде. Баягы өтө буралып кеткен, өтө кыйынчылыкты жараткан окуялар болот. Кээ бир жерде ушундай эмеге туш болосуң, көп убакыт алып коет да. Баягы адам ошончолук эме өзүнүн кыйналганда иштеш дагы ошончолук оор болот. Үй бүлөңүздө ошол куткаруу кызматында иштеп жатканда сизге кандай колдоолор болот? Мисалы, жубайыңыз колдоп турабы, биздин куткаруучубуз, жумушка узатып жатканда сиз биздин Кыргызстандын келечеги болосуз деген сыяктуу. Анткени куткаруучулар бизге плашсыз баатыр болот эмеспи? Сөзсүз түрдө үй бүлөбүз дагы эми баягы биздин кызматыбыз биздики башка мамлекеттерден да айырмаланып, жөнөкөй эле куткаруучу эмес, биздики аскер кызматы болуп эсептелинет. Биз баягы ант бергенбиз, көбүнчө күнү түнү командировкаларда жүрөбүз, иш сапарларда, көбүнчө куткаруу иштери менен ар жактарга чыгып кетебиз, үйдө кем болобуз да. Алар дагы туура түшүнүп, ушу колдогону, ушу бизде үйгө бизге дагы ашыкча көйгөй жаратпастан, мисалы жубайым үйдө бала чаканын баарын өзү карап, өзү эметип ошого көнүп алышкан. Биздин эфирибиздин соңунда кыргыз элине болгон ой тилегиңиз, максатыңыз болсо айтып өтсөңүз. Биздин мисалы жаш балдар куткаруу кызматына тапшыргысы келет же иштегиси келет. Ошолорго кеп кеңешиңизди, кыргыз элине болгон ой тилегиңизди айтсаңыз. Биринчиден мен кыргыз элине, кыргыз жерине ушу тынччылыкты каалайт элем. Ушу өзгөчө кырдаалдан алыс болсо, биздин жерибиз, өзгөчө кырдаалдар ушу биздин элибизден айланып өтсө, мына Турцияда жүргүзгөн куткаруу иштеринде да, кечегиде Казакстанда дагы аксакалдарыбыз бата берип айтып атат, хадистер боюнча да айтып атат. Чындыгында ушундай апаттарда келип ким жардам берип кол сунса, ошол нерседен Алла Таала куткарат, сактайт депчи. Ошонун сыңарындай, ошол хадисте айтылгандай, биздин жерибизди Алла Таала сактасын, Кыргызстанда ошол өзгөчө кырдаал болбосун, жер титиребесин, мондай боорон чапкындар болбосун, кыш жеңилинен болсун, тынччылыкты каалап кетем. Бирок ошого карабастан эл журтубузга да кайрылып кетет элем. Ар дайым сак болсок, эч качан тобокелчиликке барбасак, өмүрүбүздү тобокелчиликке салбасак. Себеби бардык жарандарыбыздын өмүрү өздөрүнүн колунда. Кээде ушундай кырсыктар болуп калат. Болбой турган кырсыкты ушу адам баласы баягы человеческий фактор деп коет да, өзүнө өзү кылып алат да. Баягы тобокелчиликке салып жиберет. Как будто ушу жашоо дагы көпкө берилгендейчи, өлбөй тургандай. Ошон үчүн жаш балдарыбыз да мынакей бала эч нерседен коркпойт, коопсуздукту карабайт. Ошон үчүн сөзсүз түрдө аларды дагы туура тарбиялап, мына электр энергиялары болобу, мында от менен ойногон жактар, мына азыр кышында көптөгөн пожарлар көбөйүп атат. Сөзсүз түрдө ал жерде дагы биздин жарандарыбыздын катышуусу менен пайда болуп, андан башка көптөгөн жоготууларга, өмүрлөрүн жоготууларга, көптөгөн экономикалык чыгымдарды алып келип атат. Ошон үчүн кайрылып кетет элем. Мына астыда жаңы жыл келип атат. Сөзсүз түрдө жаңы жылда бардыгыбыз майрамдайбыз, өзүбүздү контролдон чыгаргынча ичебиз, андан кийин эртеси күнү анан башыбызды мыкчып калабыз. Сөзсүз түрдө анын кесепети менен да көптөгөн кырдаалдар жаралып кетиши мүмкүн. Үй бүлөнүн ичинде болобу, же башка бирөөгө зордук зомбулук кылып коюшу мүмкүн. Андан башка дагы мына жаңы жыл эмнеси менен жаңы жыл бизде сөзсүз түрдө салюттар да тарат. Бул түшүнгөн адамга өтө кооптуу. Өрт коопсуздугун чыгарат, ден соолукка кандайдыр бир залалдарды алып келет. Ушул нерселерден сактансак, алыс болсок, сөзсүз түрдө бизди Кудай сактайт, Алла Таала сактайт. Барыңыздар бар болуңуздар, аман болуңуздар, тынччылык болсун, ушу куткаруучуларга жумуш болбосун. 21-кылымдын баатырлары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруу кызматынын кызматкери бүгүн Орусбек мырза бизде конокто болду. Келип кыргыз элине маалымат бөлүшүп бергениңизге чоң рахмат. Сиздер бар Кыргызстандын келечеги кең, таза жана жарык десем жаңылышпайм.
Ал эми биздин коомчулукка Сокол Медиа YouTube каналынын катталуучуларына айтарым, ар дайым кыргыз элинде токчулук жана молчулук болсун, аманчылык бизден алыстабасын. Ушул уран менен сиздер менен коштошмокчубуз. Бүгүн эфир тизгининде мен Айдана